Маарекеге адам каза болгон жерге барып атса, нанды 3 öğün алыш керек, 6 öğün алыш керек, так алыш керек. Жуп алганга болбойт мындай жерге, өлүк өлгөн жерге не? Так алыш керек ар бир нерсени. Жамандык тиет, кара нерсе тиет деп айтышат да кээ бирөөлөр. Ал эми той жерде, той жакшылык жерге ар дайым жуп алыш керек. 2-ни 4-тө 8 так эмес жуп алыш керек мына жерге деп, ушундай ырым-сырымдарга ишенгендер бар. Бул нан, бул лепешка жок эле бул кечелер. Мындай нандарга дагы ырым-сырымдарга ишениш туура эмес мекендештерим. Дагы не, кечкурун тырнак алса болбойт, кечкурун үйдү шыпырса болбойт, дагы не ырым-сырымдар бар. Бизде ушундай ырым-жырымдар бар да, ишенбейт кээ бирөөлөр. Бирок кээ бирөөлөр айта берип, кээде сезимдерге ойноп, апасы айткан, апам айтып атат го деп сезимдерге алданып, не кылып коет да ушул нерселерди. Жок, ырым-сырымдарга ишенбеш керек, алыс болушубуз керек, динге жакын болуп, китептерди окуп аракет кылышыбыз керек, идим сабатыбызды оңдошко. Ырым-сырымдарга ишенбеңиздер мекендештер. Айылдан бир бала бишеге келе турган болсо, аны айылды колхоздагы башка сөздөр менен кээ бирөөлөр аташат да, өзүнүн городской сөзү болгондор. Өзү да кечеле келди бишекке негизи. Бишектин месинин өзү жок, бүт атасы көчүп келген же ушундай. Бир жерди шаар кылыш үчүн этаж үйлөрдү салып, бекерге үй таратылат да. Ошондой учурда келип калганы бар делечи. Месинин дегендин өзү жок бул жерде. Анан ушундай кылып бөлгөндөрүбүз, область кылып, район кылып бөлгөндөр туура эмес. Өзү кичинекей Кыргызстаныбыз бөлүнгөн туура эмес мекендештерим. Чындыгында бир Матис же ДАМАЗ же Тико боло турган болсо, каалагандай кысып, каалагандай сигналды берип мамиле кылабыз. Түш сүйлөшөбүз раз депчи. 5 чети болуп калса, бир күчтүүрөөк машина болуп калса, өтүң, жол берип, жакшы мамиле кылып, пактаны ашча коюп, худду ал машинасын түшүп салып подага кылып кое турган деңгээлде жакшы мамиле кыласың да. Бирдей болой элек. Деңгээли күчтүү адам, сабаттуу адам, билесизби, ар кимге, кедейби, байбы бардыгына бирдей мамиле кылат. Сиз байга жакшы мамиле кылып, кедейги тоготпой коюшуңуз бул сиздин сабатсыздык, мындайча айтканда, даражаңыз жок экендигин билдирет. Урмансызды бардыгына бирдей кылыңыз. Кээ бир эркектер өзү айтат да, каражат менден, акча менден, девушкасы болсо девушкасы, аял болсо аялы ботекс кылдыр, чачыңды боет, көчөгө мындай узун көйнөкчөн чыкпа, шорточан чык, мен уялам, эскиче болбо, азыр 21-кылым деп өзүнчө ушундай непонятный, өзүн понятный сезип, бирок непонятный эркектер бар да. Кантип ошол нерсени айтасың, кантип кеңеш бересиң ошол нерселерди. Аялыга жасалма жамбаш кой дейт экен, жасалма көкүрөк кой дейт экен. Бул маселелер, бул болбогон маселелер. Эгерде турмушка чыга элек, девушка парень болуп жүргөн учурда ошол нерселерди кылды деп аткан болсо, точно сени жөнүндө пайдаланып жүрөт ал. Никесине албайт ал. Сени ал жагыңды, бул жагыңды сонун кылып пайдаланып эртең атаңа дебет. Ойлоныш керек бул маселеде. Кыздарыбыз кайка баратасыңар. Аял киши андай болуш керек, мындай болуш керек деп деп тынымсыз айтып жаткан эркектер, биз биринчи кемчиликти өзүбүздөн карашыбыз керек да. Ар дайым талаптарыбыз күчтүү, бирок амалдарыбыз башка болуп аткан учурда бүгүн. Мындай болуш керек, андай болуш керек, аялдар тараптан караганыңда эркек андай болуш керек, мындай болуш керек, айга 100 000 сом акча табыш керек, андай мындай талаптар толтура. Эки тараптан тең. Негизги экөө эркек менен аялдын биригүүсүнөн максат не? Экөө бир максатка жетүү, кемчиликтерин толтуруп, жакшылыгын ашырып, жамандыгын жашыруу. Анан ар дайым ушул талаптар боло берсе, бирок аткарылганга бир аракет болбосо, эки жак тең ушул сен кыл, мен кыл, ортодо эчтеке жок, результат жок болуп кала берет. Ошондуктан аракетти чогуу кылгыла, бирге кылгыла, талаптарды өзүңөргө оор коюп албагыла, өлчөмдөрдү туура койгула бири-бириңерге. Жаман түш көрүп атасызбы? Башыңыздын астыга, балышыңыздын астына бычак коюп жатыңыз. Иштериңиз жүрүшпөй атабы, бириңиздеки болбой атабы, кайгырып сыгып атасызбы? Башыңызга, падушаңыздын астыга бычак коюп уктасаңыз бардыгы жакшы болот деген ырым-сырымдар бар. Бычак койбо жат, шайтанды кесет, жинди кесет, жамандыктан кайтарат деген түшүнүктөр бар да. Ырым-сырымдарга ишенбешибиз керек. Айша радиаллаху анха энебизден алдыга бир нарсени көтөрүп келишет. Ошол учурда анын баш жагына бычак бар эле. Андан сурайт:
бул бычак не деп Айшене сураганда наркылар жооп берет, баягы шайтандан, жиннен, балелерден, башкалардан сактасын деген максатта койгонбуз дейт. Айша радиаллаху анха энебиз не бычакты алып ыргытып жиберет. Жана айтат бул сөздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам албетте ырым-сырымды жеп көргөн жана андан кайтарган дейт да. Демек, некен биз багытыбыз тууралуу алышыбыз керек. Бизди бычак эч нерседен сактай албайт. Бычак адамдын колунан жаратылган нерсе болбосо кантип алып сактайт? Түшүнсөңүздөр ошол нерсени. Кээ бир бакчылар, кээ бир жүрөк көтөргүчтөр, кээ бир адамдар ошол бычактарды атайын күчтүүсүн жасатып, баягы поезддин темир жолунун баягы темиринен бычактарды күчтүүсүн жасатып алып, арабча жазуулар жазып алып, мынтип бычак менен уруп, жаш баланы алдагандай алдайт, күлгүң келет да кадимкидей. Ал адамдын колунан жаратылган бычак бул. Бунун эч бир пайдасы жок адамга. Эч бир пайда бере албайт адамга. Ашканадан башка. Ошондой экен, не? Акыйдабызды туралайлы, туура эмес ырым-сырымдарга ишенбейли мекендештерим. Кээ бир мага келип алыптыр, сиздин ич кийимиңизди берип туруң, мен самолетте корком, ич кийимиңиз сактайт дейт. Эми ушундай дагы адамдар бар экен да, Кудайым өзү сактасын. Кээ бирөөлөрдүн ич кийимин, сырт кийимин ушинтип таза ойлойт экен. Жок, бул туура эмес. Аллах Таала туура багыт берсин бардыгыбызга. Анан жүгүнүү туура эмес. Алым болобу, бай болобу, башка болобу, жүгүнүү туура эмес. Бардыгыбыз бир эле адамбыз. Ошо күчтүүдөгү 1000 күчтүү болбосун, жөнөкөй эле адам ал дагы. Сиз кирген туалетке кирет. Бүгүн балаңыз балалуу болдуңуз же кыздуу болдуңуз, акыйка кылдыңызбы, кылышка аракет кылдыңызбы? Чындыгында бул нерсе жоголуп баратат, бирок бул Ханафи мазхабыбыз боюнча эң жакшы амалдардын бири акыйка болуп эсептелет. Мисалы, уул перзентке 2 кочкор соесуз, кыз балага 1 кой соесуз. Эгерде мүмкүнчүлүк жетсе, анда дагына мустахаб бул жакшы амалдардан. Бир эркек кишиге 2 кочкор, мүмкүнчүлүгүңүз жетпей калса 1 эле кочкор кылсаңыз дагы болот. Эң жакшы күндөр кылына турган 7-күн, 14-күн, анан 21-күн. Ошо күндөрдө акыйка кылсаңыз эң жакшы. Ушул убакыттарда, ушул даталарда мүмкүнчүлүгүңүз жетпесе, кийинчерээк кылып берсеңиз, мүмкүнчүлүк болгондо кылып берсеңиз, бул жакшы урматтуу мекендешим. Акыйка чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир гылам кепилденген деп атат да, кепилденген акыйка менен кепилденген деп атат да пайгамбарыбыз. Бул дегени мекендештерим, акыйка кылынган бала менен кылынбаган баланын айырмасы асман менен жердей деген мааниге жатат. Чындыгында ушундай. Акыйка кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Бул эң жакшы амалдардын болуп эсептелет. Оозун ботекс кылдырып жаткан аялдарга 3 суроо. Биринчиден, ошо кылдырып жаткан нерсеңерди акчага кылабы же бекер кылабы? Эгер бекер кылдырып аткан болсо дагы бир катар ойлонушуңар керек да. Да, арзан эмес, ал өтө кымбат бүгүн. Ботекс кылдырыш кымбат. Акча кетет ага дагы. Акча бул өмүр, сиз сааттан кечке 2000 сомго иштеп атасыз. Анан канча сомго ботекс кылдырып атасыз? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ботекс ден соолугуңузга пайдалуу же зыяндуу? Бул негизги суроо да. Ден соолукка өтө көп зыяндары бар бунун. Сиз Кудай Таала берген илепти ар кандай жолдор менен чоңойтуп кыскартыш маселесин кылып атасыз да. Бул учурда албетте ден соолугуңузга зыян бар. Кийинчерээк бул ботекс кылдыргандан кийин катып калат ал. Какой-то ичинде бир суу бул. Катып кармап турат. Ал уколдорду ар дайым алып туруш керек. Албасаңыз, асылып калат, жумшак эт болуп калат, тырыш түшүп калат. Бул ден соолукка зыяндуу экен. Зыян нерсенин сизге не пайдасы бар? Ал эми үчүнчү суроо, ошо кылдырып жаткан нерсеңиз күйөөңүзгө жагабы же жакпайбы? Эркектердин атынан жеке мен жооп берип коеюн. Көпчүлүк эркектерге деп атам, оозу ботекстен көрө табигый оозу менен аялы жагат. Аялы чындыгында ошондой өзүнүн оозу менен жагат. Ар кандай жасама ооздор жакпайт. Ошондуктан көп эркектерди байкасаңыз, бойдоктор айылдан кыз издейт. Айылдык кыздардын оозунда ботекс болбойт да. Ошондой экен, аракет кылыңыз таза сулууңузду, табигый сулууңузду сактаганга. Кыздарга эң пайдалуу 5 кеңеш. Бул эң чоң пайданы алып келет сага. Биринчиден, жөнөкөй көрүнөт, бирок пайдалуу. Какырба. Өзгөчө атанын алдында, бир туугандарың алдында,
урмансыздуу болушуң үчүн какырба. Без звук какыр. Без звук түкүр. Какырган түкүргөңдү эч ким көрбөсүн. Өзгөчө эриң, өмүрлүк жолдошуң көрбөсүн эч качан какырган түкүргөнүңдү. Какырып түкүрүк ушунчалык катуу тиет. Эркек киши негизи токойдон ушул баягы Тарзанга окшоп токойдун ичинен чыгып келгендей эле копол, корс, какырык, түкүрүк анда болот сөзсүз түрдө. Насыбай сигарет чеге турган болсо, ал сөзсүз эле болот. Сизге эч качан жарашпай турган адат бул какырып түкүргөнүңүз. Ал эми экинчиден жөнөкөй нерселер, бирок орчундуу маселелер, катуу күлбөңүз. Кээ бирөөлөр ушундай катуу күлөт, магистрал менен Советскийдин башына кийип алат да. Ха деп ушундай катуу күлөт, эми аны күлгөнүн көрүп астагфирулла, ооз галоч да 81 размердеги галочтой ооз ачылат. Тиш 180 жылдан бери жуулу элек, жыт бөт бишекти элеп алган. Ушунчалык сасык. Ошондой катуу күлөт да. Баягыны аялдарды кээде кафеде бир жерде отуруп калсаң, эркек киши звугубуз чыкпай жөн эле сүйлөшүп отурабыз. Бул жакта 4-5 аял отурган, кафени бүт титиретет да, люстралар кыймылдап кетет. Кудайым өзүн сактап, астагфирулла, не деген аялдар деп каласың. Ошондой экен. Мыйыгыда жылмайыңыз, бирок каткырып күлгөн аял кишиге жарашпайт. Ал эми үчүнчүдөн ар дайым таза болуңуз. Ар дайым тазалыкка аракет кылыңыз. Сизде өзгөчө аялда ар кандай кандар келет, нифас дейт, ар кандай эмелер келип турат. Бул маселелерде айетет болуп, ар дайым тазалыкка аракет кылбасаңыз, күйөөңүздүн көңүлү калып кетишине себепчи болот ушул маселе. Ал эми төртүнчүдөн азбы көппү ар дайым билимге аракет кылыңыз. Кыргызча китептер көп эле которулуп калды азыр. Кыргызча китептерден болсо да окуп билим алганга аракет кылыңыз. Бешинчиден дуа зикирлер менен жүргөнгө аракет кылыңыз. Бүгүн зордуктап кетти, өтүрүп салды, мына паланча болуп кетти, андай болуп кетти, мындай болуп кетти, аялдарга кордуктар болуп атат. Ошондуктан бардыгынан сактаныш үчүн дагы дуа зикирлер менен жүрүңүз. Көчөгө чыгуу дуасы бар, бирдекеге отуруу дуасы бар. Эгерде такси келсе, такси шектүү болсо, мен мына жерге мындай таксинин номерин жазып, мына таксиде кетип атамын деп бирөө туугандарга бирөөгө жазып коюңуз. Ошондой. Ушул маселелерди эске алыңыз. Алтын башыңыз аман болсун, урматтуу кардыштарым, бул кыздарыбызга беш керектүү насаат болду. Эркекти эр кылгандагы катын, кара жер кылгандагы катын дейт, бирок ушуну уландысын көп айтпайт да. Уландысын мындай айтып коеюн. Аялды кул кылгандагы, кор кылгандагы эркек, гүл кылгандагы эркек. Ошондой экен, кээ бир тематикаларда өзгө керектүү сөздөрдү колдонуп, динди өзүнүн пайдасына гана колдонуп, иштетип, башка темаларда бүт унчукпай тургандар ойлонуш керек. Чындыгында ошондой. Кара жер кыла турган катын боло турган болсо, аялды дагы андан дагы бетер кыла турган эркек да. Ошондой экен, эки тараптуу карашыбыз керек. Ар дайым аял күнөөлүү, аял деген туура эмес. Баягы идиш мынтип тырыктаса, эки жактан бирдей звук чыгат го, туурабы? Ошондой экен, ойлонуш керек бул маселе. Эркектин кадыр баркы акча менен. Бүгүн ийгилик маселесинде, жокчулук, барчылык маселесинде ар ким ар нерсени сүйлөгө, бирок сени акчаңа жараша сый урматка батырышат. Устаз менен турганыбызда бир башка жерден жардамга муктаж бирөө келген. Акыбалы өтө оор, кийим кечеси өтө жыртылып кеткен эски эле. Адамдар кийим кечеңе карап мамиле кылат бүгүн деп акча берип жакшынакай кийимдерди кийгизген да. Анан эми бар, ишке тапсаң ишке алат деген да. Чындыгында ушундай бүгүн. Эгерде сен акчаң болбосо, үйүңдө акча менен камсыз кылбасаң, продукттар менен, тамак аш менен камсыз кылбасаң, эркектик статустан түшүп каласың, чоң баласы сыяктуу болуп каласың аялыңдан. Ал учурда урмасы калбайт. Бая балага бар сүт алып кел, нан алып кел дейт го. Ошол сыяктуу эле болуп каласың да. Ошондуктан эркек киши ар дайым тырышып, көчөдө күрөшүп, үйгө бирдеке алып келүүгө милдеттүү. Багыш керек, караш керек. Ошондой экен, жашоонун эң бир ачуу нерсеси, аял киши себепсиз жакшы көрүлөт, мышык себепсиз жакшы көрүлөт, иттер, үйдөгү иттер дагы эч бир себепсиз жакшы көрүлөт. Бирок эркек киши ар дайым жек көрүлөт, качан акча таппай калса. Жүк болот, оор болот. Чындыгында ушундай.
Ошондой экен көзүңдөн тырсылдап ачык көз жаштар чыгышына себепчи боло турган нерсе, когда сен акча таппай калсаң. Акча тап, камсыз кыл, урматсыздуу болосуң, кадыр баркың болот. Болсо, эмне кылсаң да бир тыйын. Кээ бир эркектер аялына кет, тур жогол, болду деп айта албайт да. Бирок ошол сөзгө чейинки бардык амалдарды кылат. Жакшы внимание бербейт, жакшы көңүл бурбайт, каалаганын кылат, кааласа айтат, кааласа айтпайт. Каалаган мамилесин кылып коет. Акыры аял чыдай албастан, аргасыздан, продуктасы жок, жеген эчтекеси жок, мамилеси жок, күйөөсү каалагандай. Төшөк маселеси таксын бербейт. Айтор бардык нерсени күйөөсү жеткирип койгондон кийин аял аргасыз кетүүгө мажбур болот. Ошондо да кайра келем 2-3 күндө деп кетет. Ал учурда эркек киши бул мен ушунча сүйдүм аялымды, аялым мени тоготпостон таштап кетти деп коет да. Ушул эркектерге эскертим, силер ажырашыш үчүн, таштап кетиш үчүн бардык амалдарды кылып койдуңар. Болгон силерде оозуңардан кет, тур жогол деген эле сөз чыкпай атат. Калган бардык ынжыктыктарды, калган бардык нерселерди кылып койдуңар. Кудайым өзү кечирсин. Да бул жерде адилеттүүлүк кана деген келет да. Башындагы мамилеңиз сонун эле. Бирок өзүңүздүкү болгондон кийин каалаган мамилеңизди кылып атасыз. Кете албайт, жете албайт депчи. Бул туура эмес. Экендешим. Билесизби? Өзүмдү өлтүрөйүн деп телефон кылышат да. Мен өзүмдү азыр алсам өлтүрөм деп. Ери ушунчалык катуу ургандыктан, эч кандай мамиле жок болгондуктан үйгө дагы батпайт байкуш. Үйдөгүлөр түшүнбөйт, жаша деп мажбурлайт. Ажырашса бүт элге шермен эмне болот? Ошо маселелерди ойлоп өзүмдү өлтүрөм дегендер андай болуп атат. Кудайым өзү сактасын. Ошондуктан ойлонуш керек. Кеңештерим аял аманат, аманатка кыянат кылбайлы.